Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы окуучулар жана студенттер менен онлайн түрүндө презентация аркылуу сабак өтүү жана презентациялардын жардамында ар кандай сурамжылоо жана тесттер менен иштөө боюнча болмокчу. Ал үчүн биз PRDEC сервисин колдонобуз. PRDEC сервисин колдонуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. prdec.com деп жазабыз. Бул сайттын адресин мен видеонун описаниясына калтырып коемун. Ошол видеонун описаниясынан сайттын адресин көрүп алсаңыздар болот. prdec.com деп жазгандан кийин клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Азыр загрузка болуп атат. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул сайт англис тилинде, ал эми бул сайтты орус тилине которуп алып иштесек да болот. Ал үчүн бул жерде перевести эту страницу деген бар. Ошол перевести эту страницу дегенди басып орусчага которуп алсак болот. Русский дегенди тандайбыз. Русский дегенди тандаганыбызда ушундай болуп орусчага которулду. Сайтка катталуу үчүн учитель логин дегенди басабыз. Учитель логин дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден биз войти через Google дегенди басып Google аккаунт аркылуу катталабыз. Войти через Google дегенди басканыбызда төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерде менде эки аккаунт тургандыктан эки аккаунтту көрсөтүп атат. Бул жерден мен ушул биринчи турган аккаунт аркылуу катталайын. Ал үчүн ушул биринчи турган аккаунтту басамын. Басканымда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден дагы орусчага которуп алсак болот. Бул жерде тиче дегенди басабыз. Же болбосо орусчага которсок, бул жерде учитель дегенди тандайбыз. Учитель дегенди тандаганыбызда бизден ушундай барак чыгат. Бул PRDEC Gmail почта, Google диск, Google презентация, Google документ, Google таблица, Google Classroom менен интеграцияланган. Бул жерден биз авторизуйтесь в Google дегенди басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден кайра дагы ошол биринчи катталып аткан аккаунтту тандайбыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден төмөн жака түшүп разрешит дегенди басып коебуз. Разрешит дегенди басканыбызда бизден дагы ушундай болуп чыгат. Бул жерде postal код деген жерге биз почтанын индексин жазышыбыз керек. Ал эми school деген жерге мектебибизди жазышыбыз керек. Орусчага котороюн. Почтовый код. Бул жерге почтовый индексти жазабыз. Мисалы андан кийин мектептин атын жазып коеюн. Мисалы мен ушинтип номер 5 деп эле коеюн. Андан кийин бул жерден подключитесь к моей школе дегенди басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден войдите в премиум дегенди басабыз. Войдите в премиум дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден кайра дагы биз хорошо авторизовать повторно дегенди басабыз. Басканыбызда бизден кайра дагы аккаунт сурайт. Ошол биринчи катталган аккаунт эле кайра тандап коебуз. Тандаганыбызда бизден ушундай болуп сайттын башкы бети ачылат. Бул жерде биздин аккаунт турат. Ал эми презентация түзүү үчүн бул жерден биз бул жакта башка түрлөрү дагы бар экен. Бул жерден создать урок дегенди тандайбыз. Биринчиде турган создать урок дегенди тандаганыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден ушуну басабыз. I agree and create file дегенди орусчага которсок, бул согласитесь и создайте файл деген. Ушуну басып коебуз. Басканыбызда бизден дагы кайра аккаунт сурайт. Бул жерден ошол биринчи катталган аккаунтту кайра тандап коебуз. Тандаганыбызда бизден ушундай барак ачылат. Төмөн жака түшүп разрешит дегенди басып коебуз. Разрешит дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак жүктөлөт. Жүктөлгөнчө бир аз
өтүп турабыз. Мына ушундай барак жүктөлдү. Бул жакта слайдтар слайдтар турат. Ал эми бул жерде биринчиде OpenZ PRDEC EDD10 деп турат. Бул жерде демек биз биринчи PRDEC-ти установка кылып алышыбыз керек экен. Экинчи, андан кийин слайд түзүшүбүз керек экен. Үчүнчү, ошол түзүлгөн слайдтын ссылкасын окуучуларга жана студенттерге таратышыбыз керек экен. PRDEC-ти установка кылуу үчүн өйдө жакта дополнение деген бар. Дополнение деген бассак, менюлар чыгат. Бул жерден установить дополнение дегенди басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден биз PRDEC-ти орнотуу үчүн ушул PRDEC дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда установить деген чыгат. Установить дегенди басабыз. Бул жерден продолжить дегенди басабыз. Басканыбызда бизден кайрадан аккаунт сурайт. Бул жерден ошол катталган аккаунтубузду тандап коебуз. Тандасак PRDEC установка болот. Азыр бир аз күтүп турабыз. Төмөн жакка түшөбүз. Разрешить дегенди басып коебуз. Разрешить дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден готово дегенди басып коебуз. Демек биздин Google дискке PRDEC установка болду. Бул жерден X-ти басып, бул терезени жаап коебуз. Азыр бул жерден карап көрөлү. Дополнение дегенди басып туруп, установить дополнение деген бассак, бул жерде мына PRDEC установлено деп чыкты. Демек биздин Google дискке PRDEC орнотулду. Андан кийин бул жакка дополнение дегенди басып туруп, PRDEC for Google Slides EDD10 дегенге келсек, оң тарабынан дагы меню чыгат. Бул жерден Open PRDEC EDD10 дегенди басып койсок, бул жака PRDEC-тин терезеси ачылат. Эми биз слайд түзүү үчүн бул жерде сайттын өзүнүн слайдын өчүрөбүз. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып келип, оң жагын бассак меню чыгат. Бул жерден удалить дегенди басабыз. Андан кийин слайд түзүү үчүн ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип, оң жагын басабыз. Бул жерден новый слайд деген бассак, жаңы слайд түзүлөт. Биз кадимкидей эле PowerPoint слайд түзгөндөй эле сабактын мазмуну боюнча слайдтарды түзүп алсак болот. Бул жерге введите заголовок деген жерге сабактын темасын жазалы. Мисалы, сабактын темасы Виеттин теоремасы деп жаздык. Андан кийин подзаголовкага сабактын максатын жазалы. Сабактын максаты. Бул жерге сабактын максатын кеңири жазып чыгабыз. Андан кийин бул текстти барактын сол тарабына жылдыруу үчүн бул жерде 3 чекит бар. Ошол 3 чекит бассак, бул жактан дагы кошумча баскычтар чыгат. Бул жерден уравнять дегенди тандап туруп, по левому краю дегенди тандасак, биздин текст барактын сол тарабына барып калат. Андан кийин кийинки слайдты кошуу үчүн бул жерге бош турган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын басабыз. Бул жерден новый слайд дегенди тандасак, жаңы слайд түзүлөт. Введите заголовок деген жерге, мисалы, теория. Демек, сабактын теориясын толук жазып чыгабыз. Бул жерге, мисалы, аныктама. Демек, биз жаңы теманын бардык мазмунун, аныктамаларын, эрежелерин, формулаларын бардыгын ушундай кылып, слайд кылып жазып болгондон кийин, эми биз суроо түзүүгө өтөбүз. Суроо түзүүгө өтүү үчүн кайрадагын бул жерге алып келип жаңы слайд түзөбүз. Жаңы слайд түзгөндөн кийин бул жерге, мисалы, заголовкасына суроо деп коеюн. Андан кийин бул жерге суроонун өзүн жазабыз. Подзаголовкага Виеттин теоремасын айтып бергиле
Эми окуучулар бул суроого өздөрүнүн жоопторун жазуу үчүн бул жакта пердектин баскычтары бар. Бул жерде биринчиде текст дегенди тандасак, демек окуучулар суроого текст жаза алышат. Ал эми экинчиде choice дегендин жардамында тест түзөбүз. Окуучулар тестке жооп беришет. Ал эми үчүнчүдө number дегендин жардамында биз суроо түзсөк, окуучулар ошол суроого цифраларды жазышат. Ал эми бул жерде веб-сайт, драйв жана башка буларды караган жокмун. Биз ушул үчөөнү иштетсек жетиштүү болот. Эми бул жерден биз окуучулар жоопторун жазуу үчүн текст дегенди тандайбыз. Текст дегенди тандаганыбызда ошондой жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Демек окуучуларга суроо ушундай тартипте көрүнөт. Ал эми жооптору мугалимге ушундай тартипте көрүнөт. Андан кийин бул жерден update slide дегенди басабыз. Басканыбызда жүктөлүп атат. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерге мына жазылып калды. Students write your response. Демек окуучулар жана студенттер мугалимдин жообуна, суроосуна жооп жазышат. Андан кийин тест кийинки слайдка тесттик суроону кошуу үчүн кайрадан бул жерге жаңы слайд түзөбүз. Жаңы слайд түзгөндөн кийин бул жерден биз суроону жазалы. Суроо. Андан кийин edit'te текст деген жерге суроонун текстин жазабыз. Мисалы, сурооз математикалык символдор менен жазылган суроо болсо, кантип жазабыз? Бул жерде математикалык символдорду жазганга болбойт экен. Ошондуктан биз Word'ко киребиз дагы математикалык символдорду Word'то жазып алабыз. Ал үчүн вставка дегенди тандайбыз. Вставка деген тандагандан кийин бул жакта уравнение деген бар. Уравнение дегенди басабыз. Басканыбызда бул жерде место для уравнения деп чыгат. Бул жерден биз индекс даражаны жазалы. Ал үчүн ушуну басып, бул жерден верхний индекс дегенди тандайлы. Бул жерге мисалы мынтип жазалы. X'тин квадраты минус 2x минус 3 барабар 0 деп жазалы. Эми бул текстти көчүрүп алабыз. Ал үчүн ушул текстти белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден копировать дегенди басабыз. Копировать дегенди баскандан кийин биз кайра пердекке кайтып барабыз. Кайтып баргандан кийин бул жерге ошол көчүргөн текстибизди коюу үчүн бул жерден правка дегенди басабыз. Бул жерден ставить без форматирования дегенди басабыз. Ставить дегенди бассак биздин формула коюлбайт. Ошондуктан ставить без форматирования дегенди бассак бул жака биздин жазган формулабыз коюлду. Демек x квадрат кемитүү 2x кемитүү 3 барабар 0 теңдемесин Виеттин теоремасын колдонуп мындай деп жазалы. Виеттин теоремасын колдонуп теңдемени чыгарбастан тамырларын тапкыла деп коелу. Биз суроону жаздык. Эми тест кошуу үчүн бул слайдка бул жерден choice дегенди тандайбыз. Choice дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Демек окуучуларга ушундай болуп көрүнөт. Бул жерде окуучуларга ушундай болуп көрүнөт. Ал эми мугалимге ушундай болуп көрүнөт.
бул жерден next дегенди басабыз. Next дегенди басканыбызда бул жерге биз жоопторду киргизишибиз керек. Мисалы x1 барабар -1, x2 барабар 3. Ал эми экинчи жоопко мынтип жазалы. x1 барабар 1, x2 барабар -3 деп жазалы. Үчүнчү жоопко x1 барабар 1, x2 барабар 3 деп жазалы. Ал эми 3 вариант турат бул жерде. Төртүнчү вариантты кошуу үчүн бул жерден эдеди another дегенди басабыз. Басканыбызда төртүнчү вариант кошулду. Бул жерге x1 барабар -1, x2 барабар -3 деп жазалы. Дагы вариант кошо турган болсок, ушуну басабыз. Андан кийин бул жерден update slide дегенди басабыз. Басканыбызда биздин слайдка бул тест кошулат. Демек, students choice and option деп кошулду. Андан кийин кайра дагы слайд кошуу үчүн оң тарапты басабыз бул жерге. Биринчи көрсөткөндөй эле жаңы слайд түзүп алабыз. Эми бул жерге маселени чыгаргыла деп коелу. Бул жерге же болбосо мынтелеп коелу. Тапкыла деп коелу. Тапкыла. Бул жерге жазалы. Автомобилдин ылдамдыгы 40 км/саат болсо 4 саатта канча аралыкты басып өтөт деп коелу. Демек, окуучулар бул суроого цифранын жардамында жооп берсин. Мисалы, ошол маселенин жообун цифра түрүндө жазышат. Ал үчүн бул жерден биз number дегенди тандайбыз. Number дегенди тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Демек, окуучулар ушундай кылып санды жазышат. Ал эми мугалимге жыйынтыгы ушундай болуп көрүнөт. Бул жерден update slide дегенди басабыз. Update slide деген басканыбызда, демек, бул жерге мына кошулду. Ал эми биз бул слайдтын атын коюп алсак болот, аталышын. Ал үчүн бул жерде ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип туруп, ушул текстти өчүрүп туруп, мисалы, математика деп коелу. Математика деп коелу. Математика деп enter'ди басып койсок, демек, биздин ушул слайдыбыздын аты математика болду. Эми биз ушундай кылып слайдты даярдап алгандан кийин окуучуларга жана студенттерге ссылкасын жөнөтүү үчүн бул жерде start lesson деген бар, ошону басабыз. Ага чейин биз бул жерде настройкасын карап көрөлү. Настройкасын бассак, бул жерден ошол regio student login деген жанып туруш керек. Эгерде бул жерди өчүрүп кое турган болсок, анда окуучулар жана студенттер кирип иштегенде алар өздөрүнүн аккаунт менен кирбей эле иштеп калышат, биз таппай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул жер жанып туруш керек. Андан кийин ссылканы жөнөтүү үчүн бул жерден start lesson дегенди басабыз. Start lesson дегенди басканыбызда ушундай барак ачылат. Бул жерден окуучулар өз алдынча иштөө үчүн ушуну тандайбыз. Биз ушул аркылуу жөнөтүп койсок, окуучулар каалаган убакта кирип иштей беришет. Ал эми бул жерди тандасак, учурдагы убакытта иштейт. Мугалим менен биргеликте аткарганга болот бул жерде. Биз азыр мугалим менен биргеликте аткарууну карап көрөлү. Ал үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй
барак чыгат. Бул жерден биз окей, ок, I grant remission дегенди басабыз. Бул жерден орусча которуп көрөлү. Хорошо, я дам разрешение дегенди басабыз. Басканыбызда бизден кайра аккаунт сурайт. Бул жерден биз сайтка катталган аккаунтту тандайбыз. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй чыгат. Бул жерден разрешить дегенди басабыз. Разрешить дегенди басканыбызда кайра ушундай чыгат. Бул жерден хорошо, я дам разрешение дегенди кайра дагы басып коебуз. Бассак ушундай болуп жүктөлө баштайт. Мына жүктөлдү. Запуск презентации деп бир аз күтүп турабыз. Жүктөлгөндөн кийин окуучуларга жана студенттерге ссылканы кантип жөнөтөбүз. Ал үчүн бул жерден дайте студентам ссылку дегенди басабыз. Бассак ссылка көчүрүлдү. Мына бул жерде буфер обменге көчүрүлдү. Эми окуучулар жана студенттер кантип иштешет? Бул жерден азыр мен дагы бир ачып алайын Google Chrome. Бул жака экөөнү параллель көрсөтөйүн. Мисалы бир аз жылдырып алайын. Бул мугалимдин терезеси дейли. Ал эми бул окуучунун компьютери дейли. Бул мугалимдин компьютери. Окуучу жана студентке ссылка барганда, алар ссылка менен киргенде төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына окуучунун жана студенттин компьютеринен ушундай болуп чыгат. Азыр бул жерден жүктөлүп атат. Бир аз күтө туралы. Демек, окуучу жана студенттин компьютеринен ушундай болуп чыгат. Бул жерде окуучу жана студенттин маанайын сурап атат. Маанайыңыз кандай деп. Жакшы. Ушуну басып коебуз. Бул жерде мына сабактын темасы. Демек, азыр бир аз чоңойтуп алайын. Окуучу жана студент өзүнүн компьютеринен ушинтип көрөт. Сабактын темасын көрдү, максатын көрдү. Мугалим открытый проектор дегенди басат. Открытый проектор дегенди басканда ушундай болуп чыгат. Мугалим бул жерден старт класс дегенди басат. Мына мугалимдин компьютеринен дагы ушундай болуп көрүнүп атат. Окуучу жана студенттин компьютеринен дагы ушундай болуп көрүнүп атат. Мугалим бул жерден следующий дегенди басканда окуучу жана студенттин компьютеринен ушундай болуп чыгат. Демек, теориясыны карайт, аныктамаларын окуп чыгат, эрежелердин бардыгын, формулалардын бардыгын, мисалдарды окуп чыкты. Окуп чыккандан кийин мугалим следующий дейт. Следующий дегенде суроо чыгып атат. Демек, виеттин теоремасын айтып бергиле деп. Окуучу жана студент суроону окугандан кийин кантип жооп беришет? Ал үчүн бул жерде answer question деген бар. Answer question дегенди басканда бул жерге answer here деп чыгат. Бул жерге окуучу жана студент өзүнүн жообун жазат. Мисалы, өзүнүн жообун жазды. Мына жазды. Бул жерде мугалим окуучунун студенттин жообун кантип көрөт? Ал үчүн мугалим бул жерден show responses дегенди көрөт. Басат. Басса мына окуучунун студенттин жообу мугалим көрдү. Ал эми окуучу кайра дагы жооп жаза турган болсо, бул жерден add another response дегенди басса, дагы бул жерге текст жаза турган жолчо чыгат. Бул жерге текстти жазды. Мугалимдин компьютеринен окуучунун жообу көрүнүп атат.
Эгерде окуучу кайра жооп жаза бербесин десек, мугалим бул жерден блок кылып койсо болот. Мына блок кылып койсо болду, окуучу кайра жооп жаза албайт. Андан кийинки суроону чыгаруу үчүн бул жерден следующий дегенди басат. Басканда окуучудан ушундай болуп чыгат: суроо x квадрат минус 2x минус 3 барабар 0 теңдемесин, Виеттин теоремасын колдонуп, теңдемени чыгарбастан тамырларын тапкыла дептир. Окуучу бул жерден answer question дегенди басат. Басса бул жерден жооптор чыкты. Демек, бул жерде биринчи жооп туура, ушуну белгиледи. Мисалы, биринчи жоопту белгиледи. Мугалим окуучунун жообун көрүү үчүн бул жерден show responses дегенди басат. Басса мына, демек бир окуучу жооп берди. Бул жерде канча окуучу сабакка кирип жооп берип атканы көрүнүп турат. Ал эми кийинки суроону чыгаруу үчүн окуучуларга кайра ушу следующий деген басат. Бул жерде мына окуучунун компьютеринен ушундай болуп чыгат: автомобилдин ылдамдыгы 40 км/саат болсо 4 саатта канча аралыкты басып өтөт. Окуучу жооп жазуу үчүн answer question дегенди басат. Басканда бул жерде enter number деп чыгат. Бул жерге цифраны жазыш керек. Мисалы, бул жерге 160 деп жазат. Окуучунун жообун көрүү үчүн бул жерде мугалим show responses дегенди басат. Мына 160 деп жооп берди. Окуучулар ар кандай жооп бериши мүмкүн, ошого жараша бул жерде жыйынтыктар чыгып турат. Демек, биздин бардык слайд бүттү. Эми слайд бүткөндөн кийин кандай болот? Слайд бүткөндөн кийин бул жерден биз мугалим end дегенди басып коет. End дегенди басканда ушундай болуп чыгат. Азыр бул жерден орусчага которуп көрөлү. Завершение сеанса, пример, период геометрия, введите название этого сеанса. Бул жерге аталышын жазып коюшубуз керек экен. Мисалы, математика деп жазабыз. Андан кийин завершить сеанс без имени басабыз. Бассак бул жерден кайра аккаунт сурайт. Аккаунтту басып коебуз. Бул жактан разрешить дегенди басабыз. Бул жерден поделитесь этой ссылкой со своими учениками. Демек, бул жыйынтыкты биз окуучулар менен бөлүшүү үчүн ушул ссылканы окуучуларга жана студенттерге жөнөтүп койсок болот. Кааласак Google Classroom'дан бөлүшүп койсок да болот. Андан кийин бул жерден вернуться домой дегенди басып коебуз. Бассак ушундай болуп чыкты. Эми биз мурдагы ишибизди кантип көрөбүз? Ал үчүн бул жерде сессия деген бар. Англисчеге которсок, бул жерде sessions деген бар. Ошону бассак, бул жерде мына биздин түзгөн слайдтарыбыз ушу жерге чыгат. Биз бул жерден мисалы ушуну fail name дегенди баса турган болсок, мына бул жерден кайчан алынганы ушундай болуп көрүнөт. Ал эми бул жерди басып туруп ушинтип окуучулардан онлайн түрүндө презентациянын жардамында тест жана ар кандай сурамжылоолорду алсак болот. Бул жерде биздин ишибиз 30 күнгө чейин ушу жерде турат. 30 күндөн кийин архивация болот. Ал эми окуучулардын жыйынтыгын Google таблицада, башкача айтканда Excel'де көрүү үчүн ушу жердеги 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерде export to spreadsheet дегенди басабыз. Басканыбызда биздин окуучулардын жыйынтыгын Excel таблицага түшүрүп берет. Азыр жүктөлүп атат.
жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Мына демек ушундай кылып бизге жыйынтыкты таблицага түшүрүп берет. Бул жерде кайсы числодо саат канчада өткөнү көрүнүп турат. Бул жерде окуучулардын аты жөнү, ал эми бул жерде электрондук таблицасы, ал эми бул жерде биринчи слайдка жооп берген жообу, андан кийин экинчи слайдка жооп берген жообу, үчүнчү слайдка жооп берген жообу. Ушундай кылып биз окуучулардын ишинин жыйынтыгын Excel таблицадан түшүрүп алсак болот. Бул таблицаны окуучуларга жөнөтүп койсок да болот. Окуучулар ушул таблица менен өздөрүнүн жыйынтыгын көрүп алышат. Ушундай кылып Пердек сервиси менен иштесек болот.